Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз мекен таануу сабагынан 2-класстар үчүн 4-чейректеги 1-сабагыбызды баштайбыз. Башталгыч класс мугалими Калбаева Гүлсура Абдуллаевна. Бүгүнкү сабактын темасы жаныбарлар жазында. Балдар, эгер биздин сабагыбыз төмөндөгү максаттарга жетсе, сабагыбыз өз максатына жетти деп ойлойбуз. Силер тема боюнча маалыматты алып, билимдериңерди кеңейтсеңер, жашаган жер боюнча жапайы жаныбарларды айырмалай алсаңар, жаныбарлар дүйнөсүнө болгон кызыгууңар артып, табият менен таттуу мамиледе болууну үйрөнсөңөр, бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет деп ойлойбуз. Эмесе балдар, сабагыбыздын теби бул жаңы материалды түшүндүрүү, формасы проблемалык аңгемелешүү, өз алдынча иштөө, предметтик байланыштарыбыз адабий окуу, кыргыз тили, математика, сүрөт сабактары менен байланыштырып өтөбүз. Ал эми сабагыбыздын баштаарынын алдында жагымдуу маанай түзүп алсак, жаздын жаркыраган күнүндөй болгон ачык маанай каалап сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардын алдында төмөндөгү суроолорго жооп берип алсак. Кыш мезгилинен кийин кайсы мезгил келет, балдар? Кыш мезгилинен кийин кайсы мезгил келет? Туура, албетте жаз мезгили. Экинчи сурообуз, жазында эмнелер ыйлайт? Жооптору: балдар, тоңгон муздар, чоңдор. Ойлонуп жооп беребиз. Жазында эмнелер ыйлайт? Балдар, тоңгон муздар, чоңдор. Туура балдар, тоңгон муздар. Себеби жазында күн ысып, карлар эрип, муздар эрип ыйлашат. Андан кийинки сурообуз: күн тийгенде кар эмнеге айланат? А. Дарыяга, Б. Көлчүккө, В. Булакка. Кар эмнеге айланат деп ойлойсуңар, балдар? Кар көлчүктөргө айланат. Туура айтасыңар, азаматтар. Акыркы сурообуз: жаз келгенде эң биринчи чыгуучу гүл, кызгалдак, байчечекей, сирен гүлү. Туура, баарыбыз туура айттык, бул байчечекей гүлү. Анда эмесе, балдар, биз 3-чейректе өтүлгөн темаларды кайталап алайлы. Биз бул 3-чейректе жандуу жана жансыз жаратылыштар жөнүндө сабактарды өткөнбүз. Жаратылыш деп эмнени айтабыз, балдар? Кана эске салайлычы, жаратылыш деп биз эмнени айтабыз? Демек, жаратылыш биздин айлана чөйрөнү курчап турган табигаттын баарын биз эмне деп айтат экенбиз, балдар? Жаратылыш деп айтабыз. Жаратылыш жандуу жана жансыз болуп бөлүнөт. Жандуу жаратылышка өсүмдүктөр, жаныбарлар, адамдар кирсе, ал эми жансыз жаратылышка суу, күн, таш, тоолор, аба, жылдыздар, планеталар киргенин эсибизден чыгарбайлы. Жандуу жана жансыз жаратылыш бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Жаратылышта бардыгы тең салмакта болуп турат. Анда маанисиз, керексиз эч нерсе болбойт. Демек, бул сүрөттөн биз жандуу жана жансыз жаратылыштарды көрүп турабыз. Булар бардыгы бири-бири менен тыгыз байланышта. Жандуу жаратылыш жансыз жаратылышсыз жашай албайт. Ал эми жансыз жаратылыш деле жандуу жаратылышсыз эч мааниге ээ болбой калат. Эмесе бүгүн биз ушул жаныбарлар
жазындагы жашоо турмушу жөнүндө сабакка көңүлүңөрдү бурабыз. Жаныбарлар жазында кандай жашоо өткөрөт? Бүгүнкү сабагыбыз ушул жөнүндө болот. Жазында көпчүлүк айбандардын балдары пайда болот. Азыр силердин алдыңарда көрүп турган сүрөт бул тыйын чычкан. Тыйын чычкандын тиши бат-бат өсүп тургандыктан бутактарды тиштегилеп өгөлөп алат. Карагайдын тобурчагы, козу карын, жер жемиштер менен азыктанат. Узун курч тырмактары менен дарактарга жармаша алышат. Тыйын чычкандын салмагы 200.000 граммга чейин болот. 1000 граммда канча килограмм бар, балдар? Математика сабагын эске салайлы. 1000 граммда 1 килограмм бар. Ал эми тыйын чычкандын алдыңкы буттары анын арткы буттарына караганда кыскараак келет дагы, анын алдыңкы бутунда 4 манжа, арткы бутунда 5 манжа болот экен. Тыйын чычкан 50 сантиметрге чейин секирик жасай алат. Тыйын чычкандын териси жайкысын кызыл күрөң түстө болсо, ал эми кышкысын боз түскө алмашат. Ал эми тыйын чычкандын эң кооз денесинин кооз бөлүктөрүнүн бири бул куйругунун узундугу 15-31 сантиметрге чейин жетет. Дарактан даракка секирүүгө куйругу чоң роль ойнойт экен. Денесинин узундугу, башкача айтканда боюнун узундугу 20-32 сантиметрге чейин жетет. Тыйын чычкан 3-төн 9га чейин кенедей кызыл эт балдарды тууйт. Ал 1 айдан кийин алардын көздөрү ачылат. Дагы 1 айдан кийин алар уяларынан чыгышып, өз алдынча жашай башташат. Андан кийинки жаныбар жөнүндө маалымат алабыз. Бул кирпи. Кирпи талаларда, адырларда чөптүн тамырын, данын, сабагын жейт. Аны кол менен кармай албайбыз, себеби кирпинин тикенектери бар. Кирпи дароо тоголок болуп жыйрылып, тикендүү тоголок шаарга окшошуп калат экен. Ал өзүн өзү ушинтип коргойт. Бирок ал адамдарга оңой эле көнүп кетет. Башындагы кыска кылдарынын астынан ойноктогон көздөрү, узун тумшугу, тегерек жалпак мурду көрүнүп турат. Кирпинин көрүүсү жаман эмес, бирок анын негизги кеңешчиси бул мурду болуп эсептелет. Кыска буттары тыпылдатып, кирпи булуң бурчтарды шимшилеп, жорголоп жөнөйт. Жечүү азыктары бул курт кумурскаларды, алардын личинкаларын, үлүлдөрдү мурду менен ары-бери искеп табат. Ал козу карын, мөмө жемиш, көк сабак менен да азыктанат. Кээде кирпи баканы да жейт, чычкандарды ийиндеринен кармайт. Кирпи дагы жазында 5-6 баланы тууйт. Кирпинин жашоосу дагы мына ушундай кызыктуу нерселерге бай экен, балдар. Эми андан кийинки жаныбарыбызга өтөбүз. Бул жаныбар силер көрүп тургандай жырткыч жаныбар, карышкыр жөнүндө. Карышкыр дагы биздин Кыргызстанда кездешет. Ал карышкыр өтө амалдуу жана акылдуу жырткыч болуп саналат. Карышкыр 3-4 бөлтүрүк тууйт жана эмизет. Бул да сүт эмүүчүлөргө кирет. Алгачкы учурларда эркек дөбөт эт таап бөлтүрүктөрү менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөр тороло баштаганда энеси экөө тең, ата-энеси экөө тең тамак тапканы кетет. Жаныбарлардын арасынан жападан жалгыз өч алганды билген жаныбар айбан болуп эсептелет. Ал өзүнө аңчылар келе жатканын тез сезип, ордун алмаштырып башка жака ооп кетет.
Карышкырлар бөлтүрүктөрүн ийинде чоңойтушат. Карышкырды бөрү деп да аташат. Карышкыр кой, бакма бугуларга кол салып, адамдарга зыян келтирет. Бирок ал токойдо же тундрада көбүнчө начар, ылаңдуу жаныбарларга аңчылык кылат. Анткени мындай жаныбарларды кармап жеш оңой. Ылаңдууларын жок кылып, карышкыр токойго жана андагы жаныбарларга пайда келтиргендиктен аны токой санитарда деп коюшат. Бул жырткыч карышкырдын жашоо шарты жөнүндө, жашоо турмушу жөнүндө билдик. Эми кезекти кийинки жаныбарыбыз бул ай, силер көрүп тургандай эле аю. Аю бул кышы менен эмнеде жатат балдар? Айтып койгулачы. Кышы бою чээнде жатат. Дагы чээнде жаткан жаныбарларды билесиңерби? Анда эске салайлы, алар суурлар дагы, кашкулактар чээнде жатып, жаз алды чыгышат. Аю кышында 2-3 мамалакты ээрчитип чыгат. Эни аю чээнге өткөн жылдык мамалактары менен бирге кирет экен. Алар энесине жаш мамалактарды багууга жардам беришет. Орус элинде ал өткөн жылкы мамалактарды пестун деп коет экен. Пестун деген бул тарбиячы дегенди түшүндүрөт. Мамалактар 2 жылга чейин энеси менен бирге болушат. Аю чилденин учурунда, январь-февралда адатта 2-ден 3 мамалак тууйт. Энеси аларды жазга чейин багып эмизиши керек. Бул аюулар бийик тоолордо, биздин Кыргызстанда сейрек кездешиши мүмкүн. Бул карагайлуу, токойлуу, суук жайларда жашай турган жырткыч жаныбарларга кирет. Биз бүгүн кайсы жаныбарлар жөнүндө өттүк? Кана балдар, бир эске жаныбарлар жөнүндө кайталап алайлы. Биздин бул жаныбарларыбыз, биз эмне жөнүндө баяндап өттүк? Тыйын чычкан жөнүндө, тыйын чычкандын денесинин түзүлүштөрү жөнүндө, канчадан бала тууру жөнүндө айтып өттүк. Андан кийин керпи жөнүндө, карышкыр жөнүндө, аю тууралуу билдик. Жапайы жаныбарлар жаз алды менен ушинтип көбөйүү жолун менен өз жашоосун улантышат. Эмесе балдар, бүгүн сиз кандай билимдерди алдыңыз? Бул төмөндөгү сүйлөмдөрдү толуктап, үйдөн жазып, үй тапшырмасын аткарасыңар. Бул тапшырмалар мен эмнени билип калдым, эмнени билдиңер. Эми мен эмне жөнүндө билем, мага эмне кызыктуу болду, мен дагы эмне жөнүндө билгим келет деген сүйлөмдөрдү толуктап, үй тапшырмасын аткарасыңар. Ушуну менен мекен таануу сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болгула.